Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmattуу мусулман биртугандар, мен сиздерге азыр бир улуу инсан туурасында баяндама жасайм. Бул инсанды ээрчип, бул инсанды кумир тутуп жашай турган болсоңуз, анда сиз эң ийгиликтүү жана бактылуу инсандардын катарын толуктайсыз. Анда эмесе кеттик. Бул инсан азыркы учурда космоско учуп мактануулардан миңдеген жыл мурда 7 кабат асманга көтөрүлүп, жада калса периштени да артка калтырган улуу инсан. Бул инсан лаборатория, микроскопту ойлоп табуучулардан миңдеген жыл мурда эненин жатынындагы баланын жаралуусун Итабы менен Куранда баяндалганын айтып берген улуу инсан. Бул инсан азыркы учурда медицинанын устаты Ибн Синаны ээрчиткен жана ошондой эле Ибн Синаны бир көрүүгө зар кылган улуу инсан. Бул инсан окумуштуулардын баары азыркыга чейин изилдей албаган илимди кой кайтарып жүрүп баяндаган улуу инсан. Бул инсан айга жетүүнү каалагандар, аны эңсегендер жарала электе бир ишараты менен айды экиге бөлгөн мужиза ээси. Жада калса Юсуп пайгамбардын сулуулугун көргөн аялдар өздөрүнүн колун кескенин билбей калган болсо да, бул инсандын сулуулугун көргөн, адеп ахлагын көргөн, жүрүм-турумун көргөн улуу инсандар бул инсандын динин сактоо үчүн башы кеткенин билбей калган. Бул инсан бул дүйнөдө деле эмес, акыретке барганда дагы бүткүл адамзаттын баарынын эсеп китеби баштар элек. Бүт баары кыйналып турган учурда башын саждага коюп, улуу Аллах Таалага жалынып, жалбарып, "О Роббим, бизге уруксат бер" деген улуу инсан. Бул ким, билесизби? Албетте бул биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi